1942-жылдын жазына негиз кечкен. Эсимде бир жолу эмес нече рет. Бул айда тоо боорунан гүл терчү элек. А быйыл күн жылыбай жер тегиз кар шундук кайын неге мынча жаз кечиген. Ал эмне алмаштырып саңкылымды өзгөрбөй келе берип ар бир жылы же биздин каршы келип бактыбызга алсырап жол жүрө албай чарчадык. Ал эмне жашообуздун негизгиси келатып бир кырсыкка кезиктиби, болбосо үй алдында гүлдөр астып, же бизге таарынуунун белгисиби, жок жаным чарчабаган, таалыкпаган, жогорку 3 себептен бирдей жалган, эмесе кечигүүнүн чын себеби немецтин улуулугунан жараланган. Ал досум өзүмдүн жактадым өттүм кыстын ооруна, бул турмушта өлгөнчө бир болууга бирок сүйүү эң жалгансыз нерсе экен. Кош деди да от кармакты болма деп жазган. Бул ушул 4 сапыр менен өзүнүн сүйүүсүнө жетпей калганын жана өлгөнчө бир болууга ант берип, бирок ошол сөзүн тура албаган. Маляр келди, бир чоң үйдү майлады, кабакты үйгөн капалыкты айдады. Ушул адам, ушул сырдын кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндө кайнады. Кетти чоң капасы, кеткенине кубанды атасы. Ушул адам, ушул эски кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндө тазасы. Сусукун, кээде жымжыр, керек болсун. Толкуса, толкундун артын ортосунун турмушта кандай жолдош күтсөм дагы, бир сыпыр сенде жолдош күткөн жок. Жол карайын токтой турчу атажу.